китепчем бар, ичке жука ошого өкүнүп жүрөм. Жан дүйнө татаалыраак, мен көп көздөр таза эмес да. Чыгармачыл адам болуп, азыркы Кыргызстанда жашаш андан да оор. Бардык чыгармаларым Жылдызча деген ат менен чыгат. Чыгармачылыкта таң калыштуу, кол менен азыраак жазып, ой менен көбүрөөк жазып атам. Анан бир жолу ушуну дайыма айтып күлүп жүрөм. Бирөө чыгармачылыгыңыз кандай деп бир жакшы адам суроо бериптир. Анан кийин мен айттым ага, кишиге кол менен жазганга караганда ойлор менен көбүрөөк жазылып атат десем, ал киши жооп жазып ийбир. Бул да чоң иш, ой менен жазыш дагы. Элдин баарынын колунан келе бербейт да. Ошондо аябай каткырып күлгөм. Бир кандайдыр бир башкача сезим болгон менде. Сүйүү темасында 2-3 ырым бар. Меники көбүнчө табиат, боорукерлик, анан кийин мындай бир жылт эткен 1 секунддук, 1 минуттук эпизоддор мага ыр болот. Бирок негизи проза жанрын жакшы көрөм. Өзүмдү ошол жолду тандап алдым десем болот. Жакшы жаза албайт экенмин деп өзүмө баа бердим. Китептердин мен ал тургай азыр 4 китепчем бар. Ичке жука ошого өкүнүп жүрөм. Эмне үчүн мен чыгардым деп. Азыр токтоттум китеп чыгарганды. Анткени чыгармачылык деген бул оюн эмес да. Азыр калың катарынан 15, 10, эң азы 5тен китеп чыгарып койгондор бар. Бирок ал адабиятка пайдасы жок. Болгону кагазды гана коротот экенбиз. Албетте 4 китебин ичинде бир мындай иленчектери болушу мүмкүн. Негизи мен эч нерсеге өкүнбөйм. Тагдыр болду. Өкүнүч деген арман кылуу менин жан дүйнөмдө жашабайт. Бирөөгө таарынуу да жок. Эгер кайсы бир адамды жаман көрсөм, жөн гана жүрөктөн чыгарып коем, катташпайм. Таң калыштуусу ошо адамдарды мен унутуп калат экенмин. Бул жашоодо бар экенинчи. Мен катташпай койгон, мен жүрөгүмөн чыгарып койгон адамдар керек болсо туугандардан көп экен. Эмне үчүн мен арамзалык кылып аны менен жасалма катташышым керек? Тууганбы, мейли, каттабайм. Арамза болуп аны жек көрүп туруп алдына басып бара албайм да. Бетим чыдабайт. Менде ушундай бир оор, татаал кыялдар бар. Жакшы көргөн адамдарыма албетте чачырап, ал өзүмдөй да. Ал мен ал. Ушундай жан дүйнө татаалыраак, мен өзүм да татаалыраак, чынын айтканда. Ким бирөөлөргө жеңил сезилиши мүмкүн. Анан аябай тагдырымда оор меники. Албетте аны арман кылып айткым келбейт, арман кылып жазгым келбейт. Жүрөк менен гана көтөрөм да. Менин аңгемелерим баары автобиографиялык. Эч мен деп жазылат да. Эч качан бирөөнүн атынан жаза албай койдум. Бирок бардыгы чындык. Мен ошо аңгемедеги каармандарымды кандай көрсөм, ошондой жазылат. Анан мен Кудайга дайыма рахмат айтам, ушундай чыгармачыл жүрөк бергенине. Сөзсүз эле жазып китеп кылып же элге көргөзүш эмес, бул жашоодо чыгармачыл жашайсың да. Макул, талаада кетип атам, же тоодо жүрөм, же үйүмдө, ишигимде, короомдо. Чыгармачылык дүйнөнү аябай сүйөм. Көрсөм мен ошо чыгармачылык тагдырга төрөлүптүрмүн. Канча өзгөрткүм келди жашоомду, башкача болгум келди, бирок болгон жок. Айланып келип эле чыгармачылык. Анан Кудай баягы
Кудайдын буйругусуз кумурсканын буту сынбайт деген макалды аябай жакшы көрөм да. Кудай кандай кылса, албетте өзүбүздү өзгөртөбүз, аракет кылабыз, бирок Кудайдын буйругу күчтүү. Жашоомдо жаман да нерселер болду. Ага да жаман болду, өттү. Аны ошмойдон карайм. Жакшы нерселер болсо, албетте алар кубануу менен эстелет. Менин дүйнөм ошол экен көрсө. Өлтүрбө деген принцип менде жашайт. Жүргүмүштү да өлтүрбөйм, көпөлөктү да өлтүрбөйм, кумурсканы да өлтүрбөйм. Сүйүлжанды албетте. Тирүү эмне жан, мен аябай могу тирүүлүктү сыйлайм да, жашап жаткан жанды. Ошондон бу өзүм гана багып атам, үйдө көчөгө ташталган, талаага ташталган ит жаныбарларын. Көбүнчө ит жаныбарды ташташат да, мал, уй, кой ташташпайт. Адамзат ушунчалык ташбоор экенбиз, баарыбыз эмес эми, бар экен да. Кичинекей энесинен төрөлгөн күчүктөрдү таштап коюшат. Менин көзүм таштай албайт аларды. Үйгө алып келип, сүт соскалары бар, учулары. Менен багам, ошентип азыр 20 чакты ит жаныбарлары, анан 3 мышым бар. Бала кезде таза болосуң да, таптаза болосуң. Азыр мен өзгөргөм, мен азыр ушак айтам, калп айтам, урушам, жок кектебейм. Арамзалык кылам. Азыр мен таза адам эмесмин. Пенделик деп коет кыргыздар. Пенденин да эң жаманымын деп өзүмдү билем. Бирок аракет кылам, мындай өтө жаман болбогондо, бирок чоң киши баары бир өзгөрөт экен. А балалык аябай таза да. Мен ошо бала кезде көргөн таза адамдар таза мойдон калды. Бала кезде бир адамдардын көрөсүң да, бала баамчыл болот. Абдан жаман жактарын көргөм, ошолор ошол бойдон булган иш болуп калды. Бирок бала туура көрөт экен да, кийин деле ошол адамдар өзгөргөн жок. Таң калыштуусу. Өзүмдүн чыгармачылыгыма албетте мактап аткандар бар, суктанып аткандар бар. Бирок өзүм чыгармачылыгыма 3 деген гана баа коем. Жогоруда айткандай, ойлор менен баарын кыйраткым келет, бирок чыгармачылык, жазуу процесси дагы ошо мен өзгөчөлүктү жакшы көрөм да, өзгөчө жазгым келет, өзгөчө тапталган, тебеленген темалардан качам. Атайын деле качпайм, мен андайларды жазгым келбейт экен. Эң башкысы чыгармачылыктагы жазуу жеңил, мындай караганда, салыштырганда. Чыгармачыл адам болуп жашаш мага оор да, көп нерсеге жүрөгүм ооруйт. Аны айта албайсың. Көзүм көрөт көп нерсени, аны дагы көргөнүңдү эч кимге далилдей албайсың. Жашоо мындай караганда. Бир жолу бир рахат ушундай суроо берди. Эже, кайра төрөлсөңүз эмне кылат элеңиз? Мен төрөлбөйт болчумун. Кереги жок. Ушу жашоо жетет мага. Чын эле. Кайра ошондой мүмкүнчүлүк болуп калса, мен төрөлбөйт болчумун. Жашоо оор негизи. Билбейм, кимдерге жеңил болот, мага абдан оор. Бирок албетте оор дебейм. Жашайбыз. Эмне кылабыз? Башка жол жок. Даанышман, улуу адамдардын жарыгы болот экен, күн сыяктуу. Чыңгыз Айтматовдун да жарыгы бизге, жеке мага аябай тийди. Чыгармалар менен биринчиден, экинчиден эл аралык Айтматов фонду 2004 жылы мастер-класс
мектебинде, Айтматовдун мастер класс мектебинде окуу боюнча конкурс жарыялап, ошондо конкурстан өтүп, мастер класс мектебинде окудум. Кайра жеңүүчү деп табылдым, винет майда чыгармаларым менен. Андан кийин Кыргыз мамлекетинин жаштар сыйлыгы бар, жаштар үчүн эң жогорку сыйлык. Ага лауреат жеңүүчүсү болдум. Анан таң калыштуусу, мен лауреат болгондо Айтматовдун көзү бар болчу. Көз өткөндөн кийин ошо мен алган сыйлык Айтматовдун ысымы берилди да. Азыр Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгы деп аталат. Анан Айтматовдун бир ушуну жазгым да келип жүрөт, же жазбай эле ошомойдон койгум келип жүрөт. Айтматовдун жанынан туруп, өйдө тике бой узун, жакшынакай сымбаттуу киши эмес беле, өйдө караганда мен ушундай көзүндө тазалыкты көргөм да. Бир ай, 2 ай ойлонуп жүрдүм. Ушундай чоң киши, көп көздөр таза эмес да. Ушундай чоң киши, ушундай баладай көзү болобу деп. Ошол көз караш, ошол сезим эмдигиче жашап келет. Наристедей, таптаза. Мен андай көздү наристелерден гана көрөм, азыр көрүп келатам да. Кандай сонун адам эле, ажайып адам да. Ар кандай сөздөр болот, бирок күнгө же айга ылай чачырабайт эч качан. Жетпейт. Чачырайт, жетпейт. Баарыбыз Айтматовдой болгубуз келет. Даңктуу болубуз керек, атактуу, бирок биз ошондой таза адамбызбы? Суроо турат да. Мисалы, мен Айтматов бул өзүнчө философия, өзүнчө бийиктик. Ал улуттук сыймык катары өзүнчө сөз. Бирок жеке адам катары мага абдан таасири болгон. Көп нерселер бар. Баарын айтканга азыр мени аябай өкүндүргөнү бар экен. Биринчи орунда турган улуттук баалуулуктарыбызды сыйлабай, кыргыздын дүйнө таанымы динден жогору турган эл, кыргыз эли. Дүйнө таанымы, салты, каада салты, макал лакаптары, анан кийин биз кыргызбыз деген, биз мусулманбыз деген сөз мага жакпайт. Манас кыргыздын манасы да. Эмне үчүн биз ошонун баарын жалпы мусулман элине киргизип коюшубуз керек? Жок, кыргыз улуттук баалуулуктарга көбүрөөк жан тартам, көбүрөөк ошол баалуулуктар жөнүндө жазгым келет, айткым да келет. Кайсы элде китеп окубай койсо, ошол элдин кандай десем, кемчилиги болуп калат. Ошол элдин кайгысы, мындайча айтканда. Китеп жалаң эле бизге окшогон жазмакерлерге тиешелүү эмес, бүт адамзатка тиешелүү да. Аябай көп капа кылат. Эң капа кылган ушул китеп окубай коюу. Китеп бөлөм мындай да, китебимчи жүрөгүмдө деген бир досума берсем, 1 жылдан кийин тоок сарайында жатат. Көрсө, анын китеп койгон текчеси жок экен. Байкушумдун. Өзү көп окубайт. Жок дегенде сактап койгонго да жарабап, тоокканасынан алып, анан ламинантты сырты тазалап, анан алып келдим да ошол. Ушундай китеп трагедия. Буга жооп бергенден да мен жооп бере албай атам да, бул абдан азыркы менин жүрөгүмдөгү турган, ойлондурган, ичимден ыйлаткан нерсе китеп. Китеп окубагандар. Китеп окубаган адамдардын жан дүйнөсү баары бир жарды болот. Санабайм. Сөзсүз эң жакшы менин жазуучуларым бар. Нодар Думбадзе, Мустай Карим. Албетте Айтматов, ал сөз жок. Мустай Карим менен Нодар Думбадзенин китеби дайыма жанымда турат. Жакшы көргөн жазуучуларым. Көрсөм эмне үчүн мен аларды жакшы көрүп калам.
жан дүйнөлөрү мага окшош, ой мага эмес, мен аларга окшош генийлер ошондой экен. Ошо эки адам Достоевский, Чеховду жакшы. Акмак болуп калганымды жазмакмын, метан болуп калганымды, жаман чыгарма бармакта кичинекей, жаман кат, жаман адам сүрөттөлгөн. Кеңеш бербейт болчумун. Тагдырың кандай болсо ошондой жол сеники. Тагдырды деле Кудайдын буйругу менен да, тагдыр деп биз өзүнчө бөлүп коебуз. Албетте Кудайдын чоң таасири болуп турат. Макул тагдырды өзүбүз түзөбүз, бирок баары бир Кудайдын таасири бар. Мен аны көп байкадым. Чыгармачылык бул татаал нерсе. Жогоруда айткандай, чыгармачыл адам болуш да татаал нерсе. Жашагың келбей кетет, оор албетте. Анан көп нерселерди жараткым келет, жазып атам, бирок мен азыр калың романдар эмес, кыска, ошо кысканын ичинде жакшы нерселерди батырышты өзүмө максат кылып койдум да. Кыска эле. Бар планда. Жазыла турган чыгармалар абдан көп, бирок окурмандар, мени сүйгөн адамдарын кандай кабыл алат айта албайм. Татаал процесс. Чыгармачыл адам болуш абдан оор. Чыгармачыл адам болуп, азыркы Кыргызстанда жашаш андан да оор. Акыл кыйын. Ушунда улуттук баалуулук гана бизди сактап калат. Улуттук тили, өзүбүздүн тилибиз, өзүбүздүн салтыбыз, өзүбүздүн макал лакаптарыбыз, сабырдын түбү сары алтын деген кандай сонун. Чын эле бирдикеге ачууланасың. Мындай ошону токтотуп коюп, ачууну мындай карасаң, жөн эле бир боло турган нерсе экен. Түшүнгөндөр деле бар, эми түшүнбөгөндөр деле бар. Ар кандай да түшүнгөндөр да бар. Такыр жок деп коюш болбойт. Сыйлагандар бар. Мисалы, курдашым болуп атпайбы ушундай. Мисалы, бир кыштыкта жашайм мен. Жана жан жаныбарларды багып атканым, кээ бири бир аңкоолукта көрүшөт. Бул жаман нерсе да. Аңкоодой мамиле кылышат. Албетте мен аларды теңелбейм. Бирок ушундай дүйнөлөрү болгонуна таң кылам да. Ушундай таш боор. Анан кайра мындай боорукерлик кылып аткан адамды мындай шылдың менен карашат. Мындай карап туруп кайра ошондой жаралган, сөөгүндө ошондой, канында ошондой деп таарынбайм да. Жылдызча кичинекейимде таятам жылдызча деп бир жолу эсимде мен айтканы. Анан кийин таятамды абдан жакшы көрөм, өмүр бою көзөтүп кетсе дагы. Анан тайенем урушуп аткан эсимде да, жылдызча деп айтпа. Анткени элдин баары айтып, документте башка деп бир жолу кат урушкандан кийин таятам аябай созулган жоош киши болчу, жылдызча деп айтпай калган. Анан кийин ушу карасам бул сейрек ат экен. Атым жылдыздан коюлган да. Анан чыгармаларым мындан ары, бардык чыгармаларым жылдызча деген ат менен ушундай чечим чыгаргам, жылдызча менен чыгат. Экинчи атым 2008-жылы чыккан. Анан жылдын мыкты китебине номинант илинген. Анан кара бирок жыйынтыгында айтышты, сиздин жашыңыз кичинекей экен, улуу кишилерге берели, бирок татыктуу аңгемелер бар экен деп. Анан жылдын мыкты китебине катышуучу болуп калган конкурска.